Кыргыз темир жолу 2017-жылы 150 вагон сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Анда Кытай, Белоруссия, Орусия жана Казакстандын компаниялары ат салышкан. Бирок жыйынтыгында ар бир вагонду 100 000 сомду баалаган Казакстандын Ziksto компаниясы тендерди жеңип чыккан. Талап боюнча 12-132 үлгүсүндөгү жүк ташуучу вагондор алынып келиниш керек эле. Бирок эмнегедир 12-97-96 үлгүсүндөгү вагондор алынып келинген. Бул боюнча иликтөөгө ылайык кылмыш иши караларын көзөмөл органдары билдирди. Если ошол боюнча иш козгон, аны если ошону тактаса, ал үчүн органдар бар, Финпол деген бар, ГКМБ деген бар, Генеральный прокуратура деген бар, Счетный палата деген бар. Албетте тартыш керек. Буга чейин коомго тарап кеткен маалыматтар боюнча тагыраагы темир жол салынуучу жерге бул ишкананын жетекчиси өз кызына мейманкана салып берген деп айыпталган. Бирок бул маалыматты темир жол ишканасынын жетекчиси четке какты. Гостиницаны мен сизге айтам, ал эме мэриядан алынган 49 жылга арендага жер. Сиз жетекчи болуп турганда? Мен жетекчи болгон жокмун анда. Ал бул алынган 2007 же 8 жылда да. 12 жыл өттү да, мен азыр билбейм, арендага алган. Сатып алган жок, арендага алды. Анан көп эле текшерүү болгон. Азыр деле өтүп атыр, эми текшерсин. Акыркы убактарда темир жол ишканасына байланышкан кырсыктар көп катталуучу болду. Өткөн жылы 5 адам каза болуп, 17 адам түрдүү жаракаттарды алган. 2017 жылдан тарта темир жолдо 186 жакын токтотуу катталган. Анын ичине 20 адамдарга байланыштуу. Темир жол ишканасы болсо кырсыктардын катталуусуна жашоочулардын байкабастыгы себеп болуп калууда деп баалаган. Жаңы техника чыкпады. Сотка анан кулагына наушник кийип, канча тепловоз пипилдейт, укпайт да. Ал ортодо бүгүнтөн тарта Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштады. Маалыматка караганда поезд жумасына бир жолу жүрөт. Каттамды Өзбек темир жол ишканасы жүргүзөт. Ушул тапта Өзбекстандан Ошко жана Жалал Абадка поезд жүргүзүү маселеси каралып жатат. Чек ара ачылганда канча турат биздин элибизде? Мисалы дегенде вот биз бу жерде чүйдө жашагандар, биз Казакстанга мына жакын эле 30 чакырым. Ошон үчүн эме көп эл келип эметет. Туристическое развитие да болот да. Үстү ачык вагондор ушул тапта 110 кабыл алынып болгон. Бул Кыргыз Россия фонду тарабынан бөлүнгөн 8 миллион 380 миң долларга алынды. Бул карыз акчаны Кыргыз темир жол ишканасы 4% үстөк акы менен берилген мөөнөттө төлөп бериши керек болот. Махабат Өмүрбекова, Жуманазар Абдрахман уулу, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.